Салам достор. Кийинки мисалыбыз. Кийинки мисалдын шартында x, y, z удалаштак сандар жана 12x барабар 3y плюс 7z болсанда z'тин маанисин тапкыла деген суроо экен. Так, бул мисалдын чыгаруунун бир нече жолдору бар. Биз биринчи жолду карап көрөлү. Так, бизде z'тин маанисин сураган. Biz demek z'ti табыш үчүн биз z'тен башка бардык мүчөлөрдү бир жака алып өтүп алабыз керек. 12x 3y'ти теңдеменин сол жагына алып өтө турган болсок, минус болуп өтөт. Минус 3y барабар 7z. Так, мына жерден карай турган болсок, 12 менен 3 экөө тең 3кө бөлүнөт. Демек, 3тү кашанын сыртына чыгарып алсак болот. 3кө бөлө турган болсок 4 болот. 4x. Бұл жерде y барабар 7z. Так, ушул жерден жыйынтык чыгарабыз. Мына жерде карай турган болсок, мына жерде 3кө көбөйтүлүптүр теңдеменин сол жагы. Демек, мынау теңдеменин сол жагы 3кө эселүү сан болуш керек экен. Башкача айтканда 3кө көбөйтүлгөн сан же 3кө бөлүнө турган сан болуш керек. Оң жагын карай турган болсок, демек оң жагы дагы 3кө эселүү сан болуш керек. 7 3кө бөлүнбөйт, анда z 3кө бөлүнүш керек. Анда биз варианттардан карайбыз 3кө бөлүнө турган сан. Демек 21 деген сан 3кө бөлүнөт экен. Анда z барабар 21. Так, бул биринчи жол болду. Эми экинчи жолун дагы карап көрөлү. Так, экинчи жолу x чоң y чоң z деген шарты берилиптир. Демек, биз мыналар удалаш так сандар болуш керек. Анда биз мына биринчисин x деп ала турган болсок, анда экинчиси удалаш болуш үчүн 2ден айырмалары 2ден болуш керек. Анда экинчи сан x плюс 2 болуш керек. Анда үчүнчү сан x плюс 4 болуш керек. Так, эми ордуна коебуз. Так, 12 x өзүн жазабыз. Ал эми y-тин ордуна биз x плюс 2-ни коюшубуз керек. Себеби x-тан 2ге чоң. Так, 3 көбөйтүлгөн y-тин ордуна x плюс 2 плюс 7z. 7 көбөйтүлгөн z-тин ордуна x плюс 4-тү коебуз. Так, бул жагын чыгарабыз. 12x барабар 3x плюс 6 плюс кашан ача турган болсок 7x плюс 7 жere 4 28. X-тарды топтоштурабыз. 12x 3x алып өтсөк кемитүү болуп өтөт. 7x да кемитүү болуп өтөт. Барабар 6 кошулган 28. Так, 12x-тан 3x-ти кемитсек 9, 9x-тан 7x-ти кемитсек 2x. Ал эми бул жагы 28-ге 6-ны кошо турган болсок 34. 34-тү 2-ге бөлө турган болсок, демек x барабар 7. Так, x барабар 17. Демек x 17-ге барабар 17. Анда кийинки так сан 19, z 21. Демек z барабар 21. Мына ушинтип дагы чыгарсак болот экен.